Кыргыз элинин да башкалардай эле турмуштук өзгөчөлүктөрүнө, ишенимдерине жана жашоо шартына жараша каада салты, үрп адаты жана нарк насили бар. Кыз балага кичинекейинде топу кийгизчү, анан чоңойгондо үкүлүү топу кийгизчү, дагы андан чоңойгондо үкү төбөтөй кийгизчү. Күйөөгө тийгенде аял келин өзүнүн чоң энелери болбосо ошо келиндин башына ак жоолук салган. Улуттук нарк насил бу кыргыздардын байлыгы, түбөлүгү десе болот да. Элдик каада салттар этностун, улуттун тубаса өзгөчөлүгүн, башка элден айырмачылыгын көргөзөт дагы аларды сактап калууга жөндөмдүү жаңы муунду тарбиялоо анын негизги милдети болуп саналат. Коомду тарбиялоодо бүгүнкү күндө кыргыз жараны, кыргыздын улан кыздары, аксакалдары кандай болуш керек, биздин улуттук нарк кандай сакталып атат, коом кандай жолдо бара жатат, ушул өңүттө пикир алышып, анан бир коомго бир чакырык таштайлы деген ниетте чогулуп, ошо улуттук нарк боюнча ой бөлүшүп атабыз. Улуттук нарк насил жылдан жылга азая берет экен да. Мисалы, чоң атабыз билгендин жарымын атабыз билет, атабыз билгендин жарымын биз билебиз. Ошентип жок болуп кете берет экен. Мисалы, бүгүн Калкан Башымбаев кандай сонун сөз сүйлөдү. Жаманды дейт, уккан жерде унут дейт, көргөн жерде көмүп кой дейт. Жаманды айтпай жоёлу, жакшыны айтып жаялы деген сыяктуу жакшы сөздөр айтылды да. Биз эмнегедир башкаларды жакшы билебиз, батыштын фильмдерин, геройлорун, баатырларын, кумирлерин жакшы билебиз, бирок өзүбүздү өзүбүз тааныбай атабыз да, ошон үчүн маданиятыбыз мындай бир аз кейиш табалды болуп атат да. Жаштарды ыймандуу, адептүү, жоопкерчиликтүү болууга, ата эненин эли журтунун алдында милдеттерин сезе билүүгө жана улууну урматтап, кичүүнү ызаттоого тарбиялоодо улуттук нарк насилдин, салттардын мааниси зор. Адамдардын коомдук жүрүм-турумунун жана коомдук мамилелеринин туруктуу нормалары гана салтка айлана алат. Кыргыздын улуттук каада салттары, үрп адаттары негизи туруктуу сакталып келет. Эзелки доордо пайда болсо да атадан балага, ооздон оозго, укумдан тукумга өтүп бүгүнкү күнгө чейин жетип келүүдө. Алардын катарында мисал үчүн кыргыздардын баланы бешикке салуусу, тушоо кесүүсү, келин алуусу, кыз узатуу сыяктуу салттарын баса белгилей кетсек болот. Бисмиллахиррахманиррахим. Ата энеңин жөрөлгөсү. Ошондой эле адам баласынын төрөлгөндөн тартып, акыркы сапарга узатуу зыйнатына чейин ар кандай жөрөлгөлөрү бар. Айтсак, Кыргызда ымыркай жарык дүйнөгө келери менен ага азан чакырылып ат коюлат. Ал эми жентекти жарык дүйнөгө жаңы келген наристенин урматына берип, тууган урукту, кошуналарын чакырып, дасторкон жайып даам сыздырат. Бешикке салганда бөбөккө бата сураса, тушоо кесүүдө тамтуң баскан балага жашоосунда мүдүрүлбөй турмуш жолу шыр болсун деген ниет кылынат. Кыял Шаршеева, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.